Кече 5-ноябрда номер 57 мектепте мугалимдин окуучунун апасы менен болгон чыры тууралуу видео социалдык тармактарга тарады. Мугалимдин айтымында бала сентябрь айынын аягында бул мектепке келген. Ал кыздарды кемсинтип уруп баштагандыктан мугалим аны урушкан. Кийинчерээк ал дагы бир бала менен урушуп, бирок бул тууралуу мугалимге айтпай, апасына мугалим аны дайыма урушуп, ыйлатат деп арызданган. Мугалим окуучунун апасына телефон чалып, баланын документтерин алып келүүнү өтүнгөндө, апасы мугалимди уулуна дайыма асылат деп айыптаган. Мугалим апасына сүйлөшүүнү кааласа мектепке келүүсүн айткан. Андан соң апасы мектепке келип, мугалимдин классына кирип, аны жогорку класстын окуучуларынын алдында жемелеген. Мугалимдер күнүнө ата-энелер мага белекке деп 300 сомдон чогултушкан экен. Апасы келип өз акчасын талап кыла баштады. Мен ага акчасын кайтарып бердим. Ошол эле учурда ал мени тарбиясыз жана начар мугалим деп айыптап жатты, дейт мугалим. Ноябрь айынын башында мугалим өз каалоосу менен жумуштан кеткен. Ал бул мектепте иштөө моралдык жактан оор болгонун билдирген. Ты сама себя достала. Вы достали уже, достали. Сама себя достала. Мені баламды сен достали меня. Ты сама себя достала. Потому что ты невоспитанная. Ты не умеешь разговаривать как учительница. Сенин сыйым атың өзүңө жок. Ты просто учительница, запомни раз и навсегда. Sen mağa айтпай жүргүн. Ар бирин көшкө жазылуу. Sen мен баламды нейме? Курама ясно, хочу жуткой можно, если не твои вот эти. Поняла теперь? Ясно теперь? Если мы надо сүйлөшөмүн, жок койбойм. Сен мен баламды сен эме кылганда сен дейсиң, жак дейсиң. Пошла дегенде, неге пошла дейсиз? Кандай укугуңуз бар пошла дегенде? Который мне надо, звоните. Менин баламды жаман деп. Сиз жаман дегенде сиздин балаңыз жаман, балаңыз барбы? Пошла дегенде. Пошла дегендечи, апаңа айттым. Апаңа ясно, говори своей матери, пошла деп. Я тебе матери кажу. Невоспитанная. Еще учительницей работаешь. Я сейчас с тобой поговорю в министерстве. Бүгүн 6-ноябрда Жумгал районунда дайынсыз болгон тургундарды издөөгө жалпы 14 адам тартылды. Алардын арасынан жергиликтүү тургундардан 6 жаран. Белгилей кетсек, 16-октябрь күнү Өрнөк айылынын тургундары мал кайтарууга жайлоого кеткен бойдон кайтып келген эмес. Кошумча маалымат берилет. Ассаламу алейкум. Здравствуйте, как поживаете? Алейкум ассалам. Я отец-одиночка, 2 детей. Моя жена недавно скончалась от рака. Я сам после аварии, у меня вот череп, пластик у меня 20%, нога вот сломанная. Я инвалид 3 группы. Убираю мусор, этим подрабатываю. Мои дети швейных там тоже подрабатывают. Живу я на съемной квартире. В Турции у нее 2 груди убрали, операция. Я туда отправлял, в долги залез. Не помогло. Я сейчас вот чувствую, что я ее сильно любил. Без жены дом, темнота. Всевышний может забрать у нас то, чего мы не ожидаем потерять. Но он также может нам дать то, чего мы не ожидаем получить. С этими средствами вы получите лечение, поедете в Умру, откроете свое дело, а также вы стали обладателями квартиры. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, чет элдик мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ЛМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Ташиев кимге камчы бердим?
УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Түркиянын чалгын уюмунун башчысы Ибрагим Калын менен жолукту. Ага Ташиев кыргыздын чапанын жаап, камчы ээрин ыйгарган. Ошондой эле Кыргызстан кайсы тармакта болбосун Түркия менен кызматташууга даяр экендигин билдирген. Beş alayak, beş kaskadır koy. Beş alası var. Beş kaskadır. Beş kaskadır. Cephe tutma o zaman. Махабат, сен эм банктын өзеки айтып кетсең, өзеки айтып, 0554 00 70 84 М-банк номери Махабат Б деп чыгат. Көрүп турганыңыздардай, бул жерде бул кыздын акыбалы өтө оор, күндөн күнгө акыбалы шоорлошуп, арыктап бараткан учуру. Ушул Индия мамлекетине эжекебиз донор болуп, пересадка үчүн барган турушат. Ошол себептен ал жака $40,000 каражат керек экен эле. $2,500 чогулуп, азыр $37,500 жетпей турган учуру. Келиңиздер, туугандар, 100,000 деген 200,000 деген адамдар көрүп атат. Кайдыгер карабай өтүп кетпестен, ушул кыз үчүн колуңуздардан келген ыхсаныңыздарды берип кетиңиздер. Зерикпестен бүгүн туруп ушул видеону көрүп турасыздарбы? Терминалга барып, эгер М-банктан сала албагандар болсо, терминалдан барып, М-банк тандап ушул кыздын өзүнүн М-банкына которуп койсоңуздар болот. Жана ошондой эле чет өлкөдөгү иштеген мекендештер болсо, ушул эжебиздин Сбербанкына каражат салып койсоңуздар болот. Мынакей көрүп турганыңыздардай кыздын боорунан ушундай сары суюктуктар чыгып, күндөн күнгө кыйналып аткан учуру. Мен сиздерге 2024 жылдын 8 ноябры бул 5-күн жума күн болот экен. Ошол күнү сиздерге отчет кылып туруп, дагы бир жаңылыктардан видео кылып чыгарамын. Ошол аманатыңыздар бүт бардыгы келип түшүп атат, кызга дагы, эжеге дагы. Анын ичинде 1000 сом, 5000 сом которгондор да бар. Ошондой которгон инсандарга Аллахым чын дилден мен дагы сиздерге ыраазымын. Алла дагы ыраазы болсун сиздерге туугандар. Кыргызча сүйлөсөң эле. Саламатсызбы? Канча методар болот? Мен кыргызча сүйлөбөйсүңөрбү? Слушаю вас. Вам захмем ичинен. Киноға уже? Болбойт, а? Третий этаж, второй этаж, третий. Саламатсызбы? Греческий салат, хас баклажан. Тамак кыргызча жеп койсузбу? Эме ролл барбы? Бар. Здравствуйте, мисс. Кыргызча учашпайм. Кыргызча жеп керек. Саламатсызбы? Здравствуйте. Кыргызча сүйлөйсүзбү? Гол готовили, сейчас не готовим. Вы на кыргызском не разговариваете, да? Да. Саламатсызбы?